Урматтуу замандаштар жана социалдык тармактын колдонуучулары, биз Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги ыкчам түрдө кайрылуу жасап жатканын себеби 27 октябрда өтө кайгылуу окуя катталган экен. Бул Ала Бука районундагы Ак Коргон айылындагы Чыңгыз Айтматов атындагы мектептин мугалими окуучуга карата 17 жолу ийне сайган деп айтылып жатат. Бул иш боюнча тергөө иштери башталып, териштирүүлөр жүрүп жатат. Ушул эле учурда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги дагы бир жолу мугалимдерге, тарбиячыларга, ата-энелерге кайрылабыз. Балдарга карата эч кимден эч кандай зомбулук көрсөтүүгө акысы жок. Ошондуктан ар бир тарбиячы, мугалим жана ата-энелерге суранабыз, балдардын укугун коргоп, алардын тарбиялоо иштеринде түшүндүрүү жолдору менен гана иш жасоого чакырабыз. Ар бир баланын укугу, ден соолугу, коопсуздугу башкы байлыгыбыз. Балдарга карата жасалган зомбулуктар физикалык гана түр эмес, психологиялык же кандайдыр бир басмырлоонун түрлөрү да көрсөтүлсө, анда сөзсүз бизге кайрылыңыздар. Укук коргоо органдарына дагы ыкчам түрдө кайрылууга чакырам. Эгерде кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттерди байкасаңыздар, мен сиздерге өзүмдүн жеке телефонумду да чытайм: 0554 44 55 66.